гражданин болсоңуздар пропискага коюп же Кыргызстан болсоңуздар регистрация кылсаңыздар болот. Келиңиз, сиз менен дагы бир интервью кылалы. Дагы бир эки суроо калып кетти. 2-3 суроом бар. Сизге өтө көп суроом бар. Азыр эң биздин элди кызыктырган бул акча маселеси. Например, примерно азыр канча болуп атат Москвадан сырткары или Москванын ичинде үйлөр канчадан болуп атат баалары? Кыргыз паспортко дагы буга чейин алып берип жүргөн экенсиздер, тем более без первоначальный взнос. Алып берип жүргөм, ооба. Чындап эле алып берип жүргөм. Эгер сиздерде азыр гражданин РФ болсоңуздар, жана трудовой договор болсо, иштей турган жериңизче постоянный доход болуп турган болсо, 5 күндүн ичинде уже сиз үйлүү жайлуу болуп калсаңыз болот экен. Бул жакта эмне менен алексиз? Азыр ушу недвижимость сфера. Риэлтор болуп иштейм, ипотека алып берип, алып сатып дегендей. 500-600 биздин мекендештерди уже үйлүү жайлуу кылып, аларды бактылуу кылып Ооба, коюпсуз. көп эле алышты, аябай баардыгы эле кубанычта. Ар бир адамдын капризине карап, подход кылып иштейсиң да. Өзүн ойлогон, мечтать эткен квартирасын алып бергенге аракет кылабыз. Мечтать эткен квартирасын алып бергенге аракет кылабыз. Жакпай деле калат, бана башкасын таап бериңиз. Жакпайт, конечно, качан жакты дегиче издей беребиз да. Ооба, жакты дегиче издейбиз. Мен наоборот элден өзгөчөлөнүп айта алам. Мен эч кыйналган жокмун. Вообще кыйналган жокмун. Наоборот, мага Кыргызстанда кыйналган жашоом, кыйынчылык жашоом Кыргызстанда калды да. Аябай кыйналып келип, наоборот, мен Россияга келгенде как будто мени Россия кучагын жайып тосуп алгандай, бардык иштерим оң жагынан келип, не иш баштасам оңунан болуп, ушул убакка чейин Кудайга шүгүр мен кыйналган жокмун. Не, кызыл диплом эмес. Көк эле диплом, 2 диплом бар. 2 высшее образование, жок, кызыл эмес. Анан өзүм юрист. Ошон үчүн дагы документ жумуштары оңой. Адамдар менен иштеш кичине кыйыныраак болот. А документ менен иштеш мен үчүн действительно оңой болот да. Ооба, оңой, кыйын нерсе көрбөйм. Ушуга мүмкүнчүлүктүн шаары дегенде, урматтуу мекендештер, мынакей эжекебиз келгенде Москва кучагыны жайып тосуп алган экен. Ар бир нерсенин ниетине карап дегендей, ниетке карап дегендей, эже ниетини өтө Москвага туура коюп келген экен. Девочки, вот Татьяна, моя юрист, Елена, ипотечный брокер. Саламатсыздарбы, урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, сиздер менен кайрадан эле Тез Базар KG YouTube каналы жана ошондой эле Москва YouTube каналы урматтуу мекендештер. Бүгүнкү чыгарылышыбыз өзгөчө чыгарылыш болот. Биздин мекендештер үчүн ипотека тууралуу өтө көп суроолорду беришкен. Ошол үчүн атайын сиздер үчүн чыгарылыш кылабыз деп чечтик. Азыр болсо биз өзүбүздүн чыгарылышыбызда ипотека тууралуу айта кетебиз. Кандай ипотекалардын жолдору бар жана кимдер берет деген суроолорго бардыгыны жооп бере кетебиз. Азыр биз болсо Кузнецкий метро турабыз. Биринчи буркуттан чыккан жерде эле бизде могул жерде өзүбүздүн эжекебиз Гүлнур эжебиз. Саламатсызбы? Саламатчылык, кандайсыңар? Жакшы, рахмат. Өзүңүз кандайсыз? Жакшы, сонун иштериңер болот а өзүңөрдүн? Азыр мен силерге жолду офиске чейин сүйлөшүп барайлы, жолду көрсөткөнчө. Тосуп алайын деп. Биздин көрөрмандар үчүн өзүңүздү бир тааныштырып кетсеңиз. Менен тааныгандар бар, Москвада тааныбагандар дагы көп. Ошон үчүн ооба тааныштыра кетейин. Менин атым Гүлнура. Өзүм Өзгөндөн болом, Өзгөндүн кызы болом. Өзгөндөн болом. Жакшы. Ти Москва шаарында канча жылдан берисиз? Жашап, иштеп келатканыма Москвада 5 жыл болуп калды. 5 жыл. 2019 келгем карантинге чейин. 5 жылдан бери Москва шаарындасыз. Москва шаарында жашайбыз, иштейбиз, ооба. Бул жакта эмне менен алексиз? Азыр ушу недвижимость сфера. Риэлтор болуп иштейм, ипотека алып берип, алып сатып дегендей. Биздин мекендештерге канча адамга алып бердиңиз? Эми точный санын айта албайм, ким билет, бир канча 500бү, 600бү, может 700бү. Ошондой болуш керек, 1000 болбосо дагы. Почти 500-600 биздин мекендештерди уже үйлүү жайлуу кылып, аларды бактылуу кылып Ооба, коюпсуз. көп эле алышты, аябай баардыгы эле кубанычта. Төлөй албай калдым деген адам жок, деги эле эч ким кайрылган жок, баары эле сүйүнүп жыргап эле жашап жүрүшөт өздөрүнүн үйүндө. Жакшы. Негизи бул риэлтордун иши өтө кыйын да. Анан сиз баягы адамдар менен иштеш канчалык деңгээлде кыйын?
Адамдар менен иштеш өзү действительно ооба туура эле айтасың, оңой эмес. Ар бир адамдын капризине карап, подход кылып иштейсиң да. Ар эле адамдын өзүнүн требованиялары бар. Не только үйгө болгон, вообще квартирага болгон. Вообще эле кээ бирлери эркелегиси келет. Внимание каалашат өздөрүнөчү бир. Бардыгын көтөрөсүң, каприздерин көтөрөсүң, не деп сүйлөсө да, ооба сеники туура деп өзүн ойлогон, мечтать эткен квартирасын алып бергенге аракет кылабыз. Мечтать эткен квартирасын алып бергенге аракет кылабыз да. Жакпай деле калат, башкасын таба бериңиз деп. Жакпайт, конечно, качан жакты дегиче издей беребиз да. Ооба, жакты дегиче издейбиз. Сиз Москвада 5 жылдан бери болсоңуз, келгениңизде кандай кыйынчылыктар болгон, Москваны көп адамдар эле келсе кыйналды, кандай болду деше берет го. Жок, мен негизи 2005-жылы келгем Россияга. Вообще Россияга. Анан Перимге келгем да. Перим деген шаар бар. Ошол жака келгенмин. Мен наоборот элден өзгөчөлөнүп айта алам. Мен эч кыйналган жокмун. Вообще кыйналган жокмун. Наоборот, мага Кыргызстанда кыйналган жашоом, кыйынчылык жашоом Кыргызстанда калды да. Ата-энем, конечно, ата-энем жактан кыйналган жокмун, бирок өзүнчө все равно ал убактарда кыйын болчу да, оңой эмес эле. 2005-жылдары жашоо кыйыныраак болчу. Аябай кыйналып келип, наоборот, мен Россияга келгенде как будто мени Россия кучагын жайып тосуп алгандай, бардык иштерим оң жагынан келип, не иш баштасам оңунан болуп, ушул убакка чейин Кудайга шүгүр мен кыйналган жокмун. Идиш жууп, уборкада иштедим деп айтып калышат го. Андай жумуштарды деле эмнегедир издеген жокмун, ушу келгенде эле азыраак эле базарда иштедим, анда деле өзүм соода кылып, андан кийин уже документке өтүп кеттим да. Вообще менин Москвага документ дегеним мынандай да, бул жакта регистрация жасап иштешет го, посредник, андай эмес менде. Документ дегеним өзүм образованием юрист да. Анан баягы гражданство алып берип элдерге бердим да, ушинтип иштеп жүрдүм да. Бул Москвага вообще эле келип калган эмеси деле себеби. Не, кызыл диплом эмес. Көк эле диплом, 2 диплом бар. 2 высшее образование, жок, кызыл эмес. Анан өзүм юрист, юрист. Ошон үчүн дагы документ жумуштары оңой. Адамдар менен иштеш кичине кыйыныраак болот. Документ менен иштеш мен үчүн действительно оңой болот да. Ооба, оңой, кыйын нерсе көрбөйм. Баарын түшүнөм, кыйынчылык көрбөйм да. Жамгыр жаап келди. Москва мүмкүнчүлүктүн шаары дегенде, урматтуу мекендештер, мынакей эжекебиз келгенде Москва кучагыны жайып тосуп алган экен. Ар бир нерсенин ниетине карап дегендей, ниетке карап дегендей, эже ниетини өтө Москвага туура коюп келген экен. Бүгүн эжеке, өзүңүз айта кетсеңиз, ушул баарына эле үй алып берип, өзүңүзгө да канча үйдү алып койдуңуз? Если не секрет. Жок, мен көп үй алган жокмун. Перимде үйүбүз бар эле, 2013-жылы алган элем өзүм. 2013-жылы. Ошондон баштап эле үйрөнүп, элдин баарын алып берип баштадым да. Өзүм документти жакшы түшүнгөн үчүн корккон жокмун. Мен үчүн эч жерде коркуу нерсе болгон жок. Ошол үйдү эле сатып, бул жактан первоначальный кылып, февраль 2022 алдык. 3 комната үй Москваданчы. Анан жакында, 2 ай болуп калды. Московская областтан 2 комната үй алдык, ал бирок 26-жылы бүтөт. Азыр биз 3 комната үйдө жашап атабыз. Ошол 2 эле үйүбүз бар, көп эмес. Сизге кыргыз паспортко дагы буга чейин алып берип жүргөн экенсиздер, тем более без первоначальный взнос. Алып берип жүргөм, ооба. Чындап эле алып берип жүргөм, без первоначальный взнос деле кыйын эмес болчу. Азыр эми Кыргызстан паспортуна просто пауза кылып турайын дедим өзүм элечи, потому что Росбанк менен тесно иштешет элем, аябай жакшы иштешет элем. Ал Тиньковко өтүп аткан үчүн азыр токтоп турайынчы, лучше албай эле турайын. Элдердин ответственность алгандан кийин эми ага жооп беришим керек да. Вдруг пока сложно болуп атканда жөн эле турайын деп, ошон үчүн пока азыр ушул учурдан пайдаланып айтып коеюн. Кыргызстан паспорту менен принимать этпей эле турам да. Если кайрылсаңарчы, пока кичине пауза. Анан дагы бир жаңылыктар болуп калса, жаңылык чыгарабыз. Дагы Кыргызстан паспорту боюнча. Кайсы банктар менен иштешип атасыздар? Азыр бардык эле банктар менен иштешебиз, банк тандабайбыз. Вообще банк тандабайбыз. Ал клиенттерден деле зависит этет да. Клиент если подходит, банк кредит бере берет, ал кыйын деле нерсе эмес да. Бул банк менен иштешем, мен бул банк менен иштешем деп айтпайм. Самый крупный банктар менен эле иштей беребиз.
ВТБ, Альфа, Сбербанк дегендейчи. Российский банктардын баардык түрү менен иштей бересиз. Бардыгы эле российскийлер менен иштей беребиз. Кайсынысынын условиясы бизге жакса иштей беребиз да. Тандап алабыз. Сапаттуу кредитный ипотекаларды таба бересиздер. Азыр ушунчалык ипотеканын түрү көп, барган сайын түрү көбөйүп атат. Бул кыйын нерсе эмес. Алам деген эле ниет болсо, адамда аракет кылса жөн эле алат. Кыйын деле эмес ипотека алышчы. Азыр болсо биз өзүңүздөр көрүп кеттиңиздер, угуп кеттиңиздер, Гүлнур эжекебиздин өзүнүн мындай өзү юрист экен. Юридикалык знаниялары бар экен, билими бар экен. Ошол себептен документтен кыйналбайм дейт. Бирок адамдар менен иштештен кыйналам. Эми кичине кыйынчылык болот, жалып кылбайм, бирокчу баары жакшы. Ошо элибиз бар экен, бизге мага жумуш берип атат, элим өзү жумуш берип атат да, ошон үчүн мен элден кыйналам деп деле айтпайм. Просто эми бардык эле жумушта анча-мынча кыйынчылыктар болот да, бири-бириң менен пока тил табышып, бири-бириңди билгенче, анан үй алып бүткөндөн ой, дос, подружка болуп каласыз анан. Үй алып бүткөнчө кичине баары кыйынчылык болот да. Коркпой, ушул Гүлнур эже менен байланышсаңыздар болот. Документтин любой түрүн түшүнөт экен да. Бандай азыр негизи Москва шаарында именно ипотека боюнча өтө бул көйгөйлүү маселе да. Кээ биркилерин алдап жатат, кээ биркилерине чыдайт этип жаткандар өтө көп. Ошол себептен ушул Гүлнур эжеге өзүбүздүн эле эжекелерибизге билими бар кайрылсаңыздар болот. Азыр биз эми офиске келип калдык. Могул жерде биздин офис. Кирип, анан дагы маегибизди улантабызбы эми? Бул жерден жамгыр да жаап баштап кетти. Эми эле жеткиче 3 минута, өзү 3 минутанын 2 минутасы жакшы, 3-чү минутта жамгыр болуп кетти го. Метрого өтө жакын болгону 2 минут. Киргиле. Биздин офисибизден биринчи минут. Мекендештер, офиске жетип келдик. Өзү го метрого жакын эле 3 эле минута. Азыр менин коллегалар менен, биздин командалар менен силерди тааныштырайын. Подробныйраак ипотекалар боюнча дагы бир жолу түшүндүрүп беришсине. Здравствуйте, мои девочки. Вот Татьяна, моя юрист, Елена, ипотечный брокер. С Татьяной мы где-то больше 10 лет работаем, да, знакомы. Как познакомились, с тех пор начали работать вместе. А Елена, как я в Москву приехала, сразу познакомились. 5 лет мы с Еленой работаем. Очень прекрасные такие классные девочки. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте я начну. Татьяна начнет тогда. Очень важно проверять объект на юридическую проверку. Почему это важно? Каждая квартира у нас с историей. И эту историю нужно изучить. Для этого нужен весь полный пакет документов, изучить все риски. Если можно что-то исправить, даем возможность исправить. Если нет возможности исправить, мы не исправляем, а просто отказываемся от такой квартиры. Работая в Москве, я очень много нашла таких организаций, которые, ну, как скажем, черные риэлторы, которые своим клиентам я не рекомендовала покупать. Вот. Мы за безопасность, за долгую работу с клиентом, поэтому мы все сделаем, чтобы клиент получил качественный продукт и защищен был до конца, чтобы не было никаких судебных споров. Для этого мы делаем тщательную проверку, составляем отчет со всеми рисками и со всеми рекомендациями. Вот. Еще хотела рассказать, что сейчас очень модная тема ИЖС. Все стараются уехать в малоэтажные дома, поближе к природе. И получается так, что государство нам дало такую возможность строить дома, которые получаются по цене дешевле, чем квартиры. Вот. К сожалению, госпрограмма заканчивается, но остаются другие программы. Государство будет поддерживать. И прошу к нам обращаться по ИЖС, построим дома и защитим вас. Вот. Классно. Я ей очень доверяю, она мой юрист, реально профессиональный юрист, очень. Я ей очень доверяю, поэтому и с ней я 10 лет работаю. Урматтуу мекендештер, азыр болсо юридикалык жактан эч кандай бардык документтердин баары даяр болот экен, бардыгын текшерет экен. Эгер жаман туура эмес документ болгон болсо, аны сразу отказ кылышат экен ал квартираны.
эч кандай жанагындай левый правый деген нерселердин баары болбойт экен. Аны биз кийинкисин угуп атабыз. Елена, я уже познакомила вас. Она вот с ней мы уже больше 5 лет. Ей тоже очень доверяю. Она очень легкая вообще везде. Я чего не попрошу, она, не знаю, всегда прям классно работает. Да? Пусть она про ипотеку подробно рассказывает, да, Елена? Расскажите. Да, я вот, как вы уже говорили, 5 лет на рынке, да, в ипотеке. Со мной. У меня большой, на самом деле, опыт. Да, со мной вы 5 лет. Да, начиналась из потребительских кредитов. Что я хочу сказать сейчас у нас на текущий момент? В нашей стране все непонятно, уже несколько лет. Вот. Вторичное жилье, к сожалению, очень сильно отличается от льготных программ. Но льготные программы вы уже знаете, да, все уже в курсе, что поделка заканчивается, остается семейное IT. По семейной IT изменения будут, я думаю, что не в самую лучшую сторону, но это мы посмотрим уже. Я все время отслеживаю все новости, все, что касается ипотеки. Это мне очень нравится, я просто обожаю все, что связано с ипотекой, со ставками, да, с банками. Вот. Что касается вторичного жилья, ставки сейчас в среднем у нас идут от 18%. Естественно, что люди немножко в обмороке, когда слышат про эту ставку. Но это никого не останавливает и никого не пугает. Потому что если человеку нужно жилье, нужно его брать сейчас. И мы в этом плане помогаем. В чем мы помогаем? У нас клиенты все практически, да, это 99%, это непростые клиенты. То есть, если у клиента все хорошо, все прекрасно, он такой белый пушистый, он идет и сам подает в банк любой какой-то, да, заявку. Вот. Такие у нас тоже встречаются, да, в Умура, но они не так часто. В основном это как раз клиенты, которым очень нужна помощь. И всегда я советую обращаться к профессионалам, потому что если клиент решит сам подать, а у него есть какие-то проблемы, например, просрочки по платежам, какие-то непогашенные кредитные обязательства, да, большая кредитная нагрузка, нет официальной работы, то есть клиент вообще даже в декретном отпуске находится, с супругом проблемы и так далее. Вот таких клиентов я вообще не советую самостоятельно ничего делать, потому что они сами себе все потом портят и приходят уже с усложненной историей. В конце, да. Да, и поэтому всегда говорю, приходите к нам, потому что мы всегда рассматриваем индивидуально каждого клиента, индивидуально подбираем те банки, которые ему подойдут под его ситуацию. Советуем самый хороший вариант, который можем подобрать, да, в его случае. Если что-то нужно помочь, мы помогаем, то есть советуем вот это закрыть, вот эту карту прекратить, не брать там кредит там-то. Тут решить вопрос либо с налоговой, да, либо там, с судебными приставами. Всегда каждый клиент у нас проходит строго через нашу индивидуальную работу. И, соответственно, из-за этого процент одобрения очень высокий. То есть, естественно, только если не касается вопроса, когда клиент банкрот, тут уже ничем не помочь, только советом. Поэтому опыт богатый, клиентов прошло, наверное, у нас 1000 человек, это однозначно. Да, ну, я, знаете, даже 1000 не говорила, немного, не знаю, 700 примерно сказала, да, а тогда 1000 человек, да, прошли. Я постеснялась что-то 1000, потому что точно не знаю, но где-то 700 минимум, да, прошло, да. Потому что просто даже проконсультироваться, это уже клиент. И у нас очень хорошо работает сарафанное радио, то есть нас рекомендуют, нас советуют, а это уже говорит о том, что большое доверие к нам, да, то есть люди приходят даже просто знакомые знакомых и так далее. Даже обращаются люди, которые уже брали ипотеку и приходят второй раз, потому что им уже как бы они знают, куда идти, дорожка протоптана. Вот. По страховке помогаем, по оценочным альбомам, то есть это все у нас есть, все, что можем предложить, это все мы предлагаем. Вот. Что я хочу сказать, приходите за ипотекой, несмотря на то, что ставка высокая, в любом случае у нас будет снижение ключевой ставки. Квартиру вы покупаете сейчас, рефинансировать можно всегда, когда будет снижение. Снижение однозначно будет, потому что у нас в стране такая ситуация, все время такая лестница туда, вниз, вверх, то есть... Мынаке урматтуу мекендештер, бул эжекебиз бардык документтерди тактап, эгер сиздердин кредитный историяңыздарды карап, бардык документтерди полный ипотекага, сиздерге полный документ
кредиттерди полный пакет кылып даярдап бергени жардам бере турган эже экен, кыскача айтканда. Бул жакта эжебиз келиңиз, сиз менен дагы бир интервью кылалы. Дагы бир суроо калып кетти. 2-3 суроом бар. Сизге өтө көп суроом бар. Азыр эң биздин элди кызыктырган бул акча маселеси. Например, примерно азыр канча болуп атат Москвадан сырткары или Москванын ичинде үйлөр канчадан болуп атат баалары? Ушу всегда ушундай суроо беришет, үй канча болуп атат деп. Эми ал үй локациядан локациядан зависит этет. Расположениедан, анан кийин состояниясынан зависит этет. Первичка, вторичка. Ошон үчүн мен примерно мындай деп айтайын. Примерно 10 миллиондук үйдү мен первичка, отстройщикана, вторичка менен салыштырып берейин. Ошолор салат. Например, 10 миллиондук үй алышса, азыркы учурда вторичка бул уже эскиле үйлөрдөн да. Вторичка деп новостройканын деле үйлөрүн айтат, ага азыр ушу кайрылган да. Вторичка бул 18%-тен жогору болуп калды. Если 2 миллион төлөгөн болсо, все равно где-то 100 миң, 110 миң айына төлөп калышат да. Первоначально 2 миллион төлөдү, 8 миллион кредит алышты. А если вообще 10 миллионду толук эле кредит кылып алган болсо, анда где-то 130-140 миң болуп кетет. Эмне үчүн выгодно болуп калды, но элдер 170тен деле төлөп алып атышат, потому что всегда можно рефинансировать этсе болот да. Рефинансировать этет дегенде ал Центробанк өзүнүн ставкасын түшүргөндө, ошол ставкага чейин түшүрүп алса болот, аны жеңилдей эле калат. Может 80 миңге чыгып калат, может 70 миңге чыгып калат, 140 миң төлөп жүргөн болсочу айына. Ал жагы деле бар, ошон үчүн азыр алып койсо деле боло берет, потому что элдер 170 миң төлөгөндө деле согласно болуп алып атышат да, потому что все равно хозяинга төлөп жашап атышат. Ал собственник азыр регистрациялар действительно кыйын болуп кетти, эч ким койбойт, процедура койбойт, тем более азыркы акыркы ситуациялар көп нерселер болуп кетти, ситуациялар болуп кетти. Ошого карап элдер регистрация пропискага койгондон да коркуп калды, ошон үчүн өздөрү алып атышат канча болсо делечи. Анан ошол эле 10 миллиондун первичкасын айтып турган болсок, отстройщика ставкалардан зависит этет. 6%тен ставка болсо, где-то 10 миллионду без первоначальный взнос алганда 50-55 миң болуп калат. Айына 50-55 миң. Без первоначальный взнос болгондо. А если первоначальный взнос, например, 2 миллион төлөп туруп, 8 миллион ала турган болсо, отстройщика 6% менен, анда вообще эле аз төлөп калат, 30-35 миңден төлөп калат да. Өтө эле выгодный вариант. Азыр бул как раз моменттен пайдаланып айтып коеюн, бул биринчи июлга чейин, биринчи июлдан кийин аябай ипотекалар өзгөрүлөт, көп условиялар өзгөрөт. Ошон үчүн азыртан аракет кылып, алып калат. 10 күндүн ичинде мен гарантия берем, сделкага чыга алабыз застройщик менен үй алыпчы. Аз гана убакыт калды, бирок ошол убакыттын ичинде биз үй алып бере алабыз да, застройщиктен алса. Кимдин официальный жумушу болгон болсо, гражданствосы бар болсо, первоначальный взнос болсо, 10 күн эмес, 5 күндө алып берип койсо болот. Сделкага 5 күндө даже сделкага чыкса болот. Мынакей урматтуу мекендештер, эгер сиздерде азыр гражданин РФ болсоңуздар, жана трудовой договор болсо, иштей турган жериңизче постоянный доход болуп турган болсо, 5 күндүн ичинде уже сиз үйлүү жайлуу болуп калсаңыз болот экен. Эми примерно айтып кетти, 10 миллион болгон болсо 2 миллион первоначалка болушу мүмкүн, анан айына где-то 50 миңден 30 миңге чейин берилет деген азыркы учурдагы ценалары ушундай болуп атат экен. Жана бир суроо. Например, мен үй алдым. Үй алып туруп, менин пландарым өзгөрүп кетти. Өзгөрүп кетсе, мен Кыргызстанга кеттим, бирок ал үйдү мен башка бирөөгө переоформить этип, жана сатып салсам болобу? Ушул вопросту баардыгы коркот үй алып атканда, бирок андай боло элек ушул убакка чейин 9-10 жылдан ашык, 11 жыл ушунча иштеп аткан болсок, андай коркуп кетип саткандар деле болгон жок. Бирок ошол случайны баары алдын ала алып карап коюш керек да, туура берилсе да. Аны кандай үй болсо дагы ипотекага алынган болсо, кайсы банктан болсо дагы сатып туруп кеткенге болот. 5 жыл болобу, 2 жыл болобу, төлөй бересиңер, өзүңөр жашай бересиңер, сатып туруп кетип калса болот. Бир учурда болбойт, анын дагы түрлөрү бар да. Ипотека баары эле бирдей эмес. Мат капитал кошулуп калган болсо, мат капиталда бул улучшение жилье деп коет. Аны либо дороже үй алыш керек, кымбатыраак, либо площадь квадрат метри чоңураак, площадь квартира алыш керек да, квадрат метри чоңураак. Ошондой алмаштырганга гана болот да. Анан атак мат капитал кошулбаган болсо, жөн эле сатып туруп кетип калса болот. Баары эле сатып кетишет. Эмес, бул жерде местный жителдер деле сатып кетип атышпайбы. Значит, пландар өзгөрүп кетсе, сатып деле кете берет экен да. Эч ипотеканын коркунучу жок.
азыр 10 миллион калган болсо 2 жылда 13 миллион болот, 4 миллион болот. Үстүнө акча кошмуш. Ошондо ипотекага алгандар өздөрүнө регистрацияга коюп, пропискага коюп, как положено өзүнүн үйдө кылып иштете берет. Өзүнүн үйү болот негизи, Мынакей урматтуу мекендештер, азыр регистрациясы көйгөйү өтө проблема азыр. Азыр баары регистрациялары проблема. Ошол себептен өзүңүздөргө ипотека алып деле өзүңүздөрдү пропискага, эгер сиздер гражданин болсоңуздар, пропискага коюп же Кыргызстан болсоңуздар регистрация кылсаңыздар болот. Анда эмесе урматтуу мекендештер, экранда байланыш телефондорун коюп койгом, телефон номерлер. Калган суроолор болгон болсо чалып, Гүлнур эжеден толугураак маалымат алсаңыздар болот. Эң адрестерини тоже экранга коюп койгонбуз. Эң жакын метро бул Кузнецкий мост, бул Кольцовойдон центрда. Бардык Москванын любой бурчунан келсеңиздер, где-то 35-40 минутта келип каласыздар. Любой бурчунан келсеңиздер. Бул жер центр болуп калат. Метро менен. 3 минутта, 3кө да жетпейт. Сиздер, например, метронун наркы башында болсоңуздар Москванын, бул жака келиш оңой эле. Анда эмесе жерлештер барыңарды күтөбүз. Айрыкча учурдан пайдаланып айтып жатам. 1-июлга чейин эртерээк аракет кылыңыздар. Өзүңөргө үй алып, үй бүлөңүздөрдү алып келиңиздер Москвага. Көп эле ошонун айынан деле үй бүлөсүн балдарын таштап коюп бул жакта жашап, бирөө менен жашаш кыйын. Ошон үчүн бул ипотека алыш кыйын деле эмес. Так что кайрылыңыздар, келиңиздер. Мынакей урматтуу мекендештер, анда эмесе баарыңыздарга ийгилик, баарыңыздар үйлүү болуңуздар, тууган уруктар менен обязательно ушул видеону бөлүшүңүздөр, себеби сиз аркылуу сиздин таанышыңыздар деле үйлүү болуп калышы мүмкүн. Анда эмесе баарыңыздарга ийгилик, лайктан басып, катталып, достор менен бөлүшкөндү унутпайбыз. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса же өтүп кетсе же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип турлайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москвардан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса же өтүп кетсе же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип турлайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москвардан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.